А биз адамдарды бөлүш үчүн, уруштуруш үчүн кеп жалган сүйлөп жатабыз. Ошон үчүн ынтымак болсун. Бири-бири колдогон эл, бири-бири кордогон эл деп коет. Кыргыз элинин духу башкача күчтүү болот экен. Чындап айтышат. Москвада жүргөндө да айтышат дейт. Өтө духу күчтүү дейт, бирок ошол духу бири-бирине көрсөтө берет дейт. Колду сындырып коем. Ошон үчүн берекелерим, ушул духту көрсөтсөк, башка бирөө көрсөтөлү. Токтогул атабыз сөзү бекер эмес. Бычак берсең гындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен мун бетер деп атат. Булут кетсе асмандан күн ачылып жылт этер. Ажал жетип күн бүтсө кайран башың шылт этер. Баарың болсоң бир ооздо душмандын кантип былт этер. Ошон үчүн кээде Библияда деле ошондой кичине эшти култайсың, аял менен жалгыз калып айда турган сөздү айтып аласың, бирок конуп келгенде сыр бербей чыгасың го, тиштерди көрсөтүп кашкайтып. Кыргыздын жакшы жери ошол. Аялың мындай таанып, аялдарың сен турашың беле? Ушундай бир кээде аял деген аялда арманын айтып аткан мезгилде, капа болуп аткан мезгилде, эштен конуп кирип келсе, жадырап жайнап чыгып калат го. Эч сыр бербей. Биздин аялдардын акылмандыгы ошондо. Бирөөнүн көзүнчө шаңын сындырбайт, даражаны эч качан тебелебейт. Ошон үчүн биздин аялдардай аялдар дүйнөдө таппайсың. Ай барака. Чыгышта болдум, батышта болдум. Бойдок кезде дагы эл аралап жүргөм. Америкада окудум, Германияда, Польшада, Литвада, Австрияда, Японияда. Ошо мезгилде чында ойлонот элем. Ушинтип жүргөнчөктү өмүр өтүп атат, бала бакыра болсом болот эле, балким үйлөнүп алсам окшойт чет өлкөлүккө деп. Анан карап туруп ойлонот элем, бир учурда үйлөнүп алсам чет өлкөлүккө. Анан кийин бир учурда кыргыздын кыздарын көрүп алып, ыйласам керек депчи. Анткени ушундай бакыттан кечип, каяктагы балеге түшүп болду беле деп. Анткени биздегидей жаманды жашырган, жакшыны ашырган татынакай кыздар дүйнөдө жок. Биздин аялдар жылдан жылга нурланып кетет. Байкасаңар, караган сайын биздин апалардын жылдыздары жаны башкача карайт. Эсептен дегенде бата алган, кошунан да батасын алган, кайнатанын да батасын алган, атанын да батасын алган, апанын да батасын алган, жамандык жакшылыкта кызмат кылып достун да батасын алган. Бата алган апалар эч убакта өңүнөн кетпейт экен, мен ушуну байкадым. Биздин аялдарда сулуу аялдар албетте дүйнөдө жок, бирок ушуну айтсам эле көпчү билсе керек, бул чыгыш бачыга барып эле бүтүн аялдар карап жүргөн экен. Негизи аялдарды карабаш керек. Чындап, бир жолу карасаң күнөө эмес дейт. Анткени капсынан карап аласың, бирок экинчи жолу караган күнөө дейт. Алымдардан сурагыла. Десе бир айтат эмес, кыргыз жол эле издеп жүрөт. Ар кандай жерден жол табат да, анда бир караган бойдон узак караса болот деп коет. Болбойт. А дегенде көздөн башталат. Ишенбесеңер, жигиттер, көзү сакталды деп бекер айтылбайт. Неге азыркы эркектерден намыс кетти, бир аз күч кетип калды, мурдагыдек убактуу эмес, зейин кетип калды, акыл кетип калды көрсө көзү сактабайт экенбиз да. Чубак ажык айтып берди эле. Имам Шафи бир окуганда китептин бир жагын жаап коюп окучу экен. Эгерде ачып коюп окуса эки бетти бир жаттай алчу экен. Элестетип көрсөң, бир эле окуп койгондугу үчүн. Ошон үчүн бир жагын жаап окуган, бир жагын жаап окуган, бир күнү келет, бир окуйт, жаттай албайт, эки окуйт, жаттай албайт, үч окуганда жаттайт экен. Эгерде биз үч окуганда жаттасак, анда эң мыкты жаттаган адам катары Гиннес китебине кирет болчубуз. Имам Шафи үчүн бул ушунчалык чоң жоготу, арман кылып, өтө кайгырып барып туруп, устатынан сурайт. Эмне үчүн мен 3 окуганда жаттадым, мурда 1 окуганда жаттайт элем десе, эстеп көрчү дейт. Кайсы жерде кандай күнөө кетирдиң эле? Көрдүңбү? Аалымдар, данышмандар күнөөнү өздөрүнөн издейт. Бизге окшоп жыгылып калсак жетепкичтен же муздан көрбөйт. Өзгөчө кыргызда байкасаң, мындай жыгылып калса деле туруп алып бирөөнү издеп көрөт да мындай. Эч ким жок болсо тепкич күнөө деген. Нормально уруп койбойм. Анан тепкичтен ким билген айтып берем, менин депутаттар иштейби, иштебейби. Чын бечара биздин депутаттар элге жагам деп айлыгын кыскартыптыр 1. Помощниктарды кыскартыптыр 2, служебный машиналарды кыскартыптыр 3, баары шипелик ойнап калды. Чын, айлык өтүп турат, аким турат, губернатор турат. Ошончо адамдар турса, элдер чыгып алып туруп депутат касылат, депутаттар деп. Ошого мен деле көнүп калдым. Бүгүн Асылбайды болгачы сурамыш. Мен силерди аябай сагынып келдим. Бүгүн жакшы сөздөр сүйлөйт, мен да саяхат сүйлөйм. Саясаттан деген адам чарчайт экен. Байкасаң, чарчап каласың. Дүйнөнү сүйлөй берсең чарчап каласың. Тиричиликти сүйлөй берсең чарчап каласың. Анткени денеге азык берип атабыз. Бүт мээнетибиздин бардыгы денеге. Ашказанга. Маникюрунда денеге иштейт, педикюрунда денеге иштейт. Чач боёгонда денеге иштейт, качалкага барганда денеге иштейт, тамак жегенде денеге иштейт, поварында денеге иштейт, бирок рухта иштегендер жок болот. Бизде маникюр чыгаргандар бар, педикюр чыгаргандар бар, спортсмен чыгаргандар бар, бирок ыймандуу адамдар чыгарган мектеп жок экен. Карасаң, эмне үчүн биздин рух чарчап калды? Анткени рухка азык жок.
денеге ең мықты тамақтарды береміз, бірақ рухқа жақсы заттарды бербей жатамыз. Өзің не қымбат білесіңдер де, рух қымбат па, дене қымбат? Көпшілігі денеге қам көреді. Бүт денеге қам көреді. Бірақ бір ғалым айтты эле, денеңден рух шығып кеткеннен денең ешкім елеген жоқ. Жақындарыңа апарып көміп тастайды, башқа айласы жоқ. Ошон үчүн берекелер бүгүн рух күнү. Алымдардын келген ошол. Акындардын келген ошол. Рух кайда? Данышмандар бар жерде. Адеп сөз сүйлөнгөн жерде, ыйман сөз сүйлөнгөн жерде, ынтымак сөз сүйлөнгөн жерде. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган жерде. Арамдан алыс болгон жерде, адалдан жан баккан жерде. Адамдардын ортосунда мейир мухаббат болгон жерде. Рух кайда? Мекенде. Ошон үчүн мекендин шамалын алып келдик, жытын алып келдик. Мен бая бекер айткан жокмун. Ойлоп койгула, сөзүн жоготуйт деп. Сөз жоготкон жокмун, ортосунда лирик алып чегини болду. Ошентип Имам Шафи бир окуганда эки бет жаттап койуш экен, бир күн окуп жатпай албай калат. Устатына келип сураса, кандай күнөө кылдың деп айтат экен. Ойлонуп отуруп, бул адамдар эч качан атайын күнөө кылган эмес, капысынан күнөө кылган. Бир риваяттарда коет экен, бир баяндарда капысынан эле ушундай көзү кетип калган. Шамал жүрүп аткан мезгилде бир карындашыбыздын этеги желбиреп кетип, ошо балтыр көрүп калган дейт, ошондон улам ошончолук зээни бошогон экен. Бул бир баяндар боюнча, бирок чубагачка айтты эле. Бирөөнүн туфлисин көрүп калган экен. Туфлисин көрүп калып, аял заттын туфлиси экен. Ушунун ээси кандай болду экен, кандай аял ушуну кийип жүрөт болду экен деген ой үчүн ошончолук зээни кеткен экен. Деп туруп чубагачка айтып атпайбы? Биз атыбызды унутпай жүргөнгө Кудайга шүгүр, Кудай эле сактап жүрөт. Ошон үчүн көздү сактайлы. Бул көз акыретте өзүңө же душман болот, же дос болот. Кулагың да өзүңө же душман болот, же дос болот. Мына тил барбы, же тозок алып барат, же бейишке алып барат. Ошон үчүн баардыгын сактайлы. Жакшылыкка колдонолу, жамандыктан сактайлы. Жараткан бул бизди кыянат кылсын деп көргөн эмес, бекинип алып соткадан бирдеге көрсүн деп берген эмес бул көз. Бул көздү китеп окусун деп берген. Бул көздү илим алсын деп берген. Бул көздү бирөөлөрдүн жакшылыгын көрсүн, жаманды жашырсын деп берген. Кыргыздын сөздөрү укмуш, жамандыкты көргөн жерде көмүп кой, уккан жерде унут. Кандай сонун сөздөр. А биз болсо элестетип көр. Жакшылыкты айтпай коюш оңой эле да, мындай жашырып коюшчу. Ошону көрө албастык деп коет, мындай. Эми өзүнчө эле деп баштайбыз го. А бирок жамандыкты ичиң бышып бирөөгө айтсам деп. Түнкү саат 3-тө көрсөң, бирөө ойготосуң го, телефон чалып жүрөң. Анан баштап бир анан сүйлөшөм десең, аркада уктойт ошондон кийинчи. Бай айтам дедиң эле го деп 3:30-да кайра телефон чалат. Адам жамандыкты таркаткысы келе берет экен, жакшылыкты жашыргысы келе берет экен. Ошол жакшы сыпат эмес. Жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу. Жаман ниет менен жакшыны айтсаң деле жайыла берет, жакшы ниет менен жаман айтсаң деле жайыла берет. Өткөндө казино темасы болуп атат, жакында дагы болот, көрөсүздөр. Буга жол бербеш керек. Анан мага бирөө айтып атат, түкүнчү деген кумар оюндар бар, ошону айтып коюңуз, ошолорду жабыш керек. Мен атайын айткан жокмун, анткени ошол кумар оюндарын айтсам, элдерге реклама болуп калат эле. Билбегендер да билип калмак. Ушундай бар экен, барып бир көрүп койбойлу деп. Ошон үчүн жаманды айтып бербеш керек. Бара булак көнөт, булактан киргендерче жүрөк орнойт, жүрөккө орногондон кийин бир деген кылыш оңой болуп калат. Ошон үчүн зина сөзүн сүйлөбөгүлө деген. Сүйлөй берсең, а дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Көздү сактайлы. Кудай көздү сактаганга жеткирсин. Мен эмнеге муну айтып атам? Анткени Москвага келгендердин, жаш балдардын көпчүлүгү бияка иштегени келет, акча табайын деп келет. Үй бүлөмө жардам берейин деп келет, ата-энеме кол кабыш кылайын деп келет. Бирок ошол максаттарын унутуп калып, венерологдордун приемныйында отурган жаштар аябай көп экен. Москвага келгенде мага ошону врачтар айтышты. Эмнеге? Анткени келди, максатын унутуп калды. Ойнойм деди, оңго солго басам деди, анын жазасы келгени бу дүйнөдөгү ошол. Ким эгерде аял затына кыянаттык кылса, арам ойлосо, аял затына башкача мамиле кылса, эне катары эмес, болочоктогу жубай катары эмес, карындаш эже катары эмес. Биринчиден жүзүңдөгү нурун сулуулугун кетип калат экен бул бир. Экинчиден күтүлбөгөн ооруларга түшүп калат экенсиң, үчүнчүдөн өлүмүң тез болот экен. Бу дүйнөдөгү эле жазалар ошол. Анан кедейликтин эшигин ачып алат экенсиң. Акыреттегисин айтпай эле кой. Ошон үчүн көз сакташ керек. Бир карап алып узак карамай жок. Мен деле сүйүнчү ырларды окуп калам. Мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн, күлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сөзүң үчүн, кайгыны көкүрөктөн айдап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун боюң үчүн, жигиттин талабына жооп берген. Мен сени сүйгөн жокмун оюң үчүн, ак нурдай аялынан кармап келген. Мен сени сүйгөн жокмун сырың үчүн, эч качан эч кимдерге жандырбаган. Бар туруп айтар сөзүм каруу үчүн, кайрасы сени карап жалдырагам. Мен сени сүйдүм сүйүү бардыгынан. Жаркырап жашылданып сезим гүлдөп, көңүлдө жан көшүрткөн жашылыраң, дүрдөгөй калган багым. Кайра бүрдөп тез ойлойт экен, ушул ырды Кадырбек өзү жазган деп. Мен ырым эмес бул, Омар Султанов.
Эмне үчүн мен азыр ыр окуп бердим, анткени Акбар Кубанычбеков чыгып окуду. Азыр Москвадагы жигиттер абдан сондойларды окуду. Ушулар ыр окугандан кийин мен өзүмдүн акындыгымды унутуп эле койдум. Эч ким айткым келбей калды. Анча-мынча мен деле ыр жазып жүрөм. Бирөөдөн сурап турду. Эмне кылып атасың десе, ушундай узун чыбыкты көтөрүп алып, узун чыбыктын учуна чүпүрөктү ороп алып, бир кагазды сайып алып элестетип көрсөңөр, чыгатмыш. Эмне кылып атасың десе, илимий иштермен алек болуп атам. А колумдагы эмне десе, илимий прибор деп коет. Кандай прибор десе, азыр жай Москванын кечинде жатасың, айнектин түбүндө жатышың керек, айнекти ачып коесуң форточканы, муну чүпүрөгү кагазы бар жагын чыгарып коесуң, эртең менен туруп, көздү ачпай туруп алып келесиң дагы кагаз менен чүпүрөктү кармайсың, эгерде суу болсо жамгыр жааганды билесиң, суу болбосо жамгыр жабаганды билесиң. Өзүң эмне кылып атасың десе, мен акын болуп ыр жазып атам деп коет. Кыргыз жөнүн жооп бербейт го. Кандайлар жазып атат десе, ушундай сондайлар жазып атам. Окуп берчи десе, окуп берейин деп туруп, та, ша, уйкаш бекен деп коет. Десе, бул уйкаш экен го десе, уйкаш деген уйкаш болуш керек да. Мааниси жок экен десе, маанилердин окуп берейин, окуп бер десе, самолеттор сызганда, жүргөндө, учканда паровоздар шаркылдайт деп коет. Бул эмне деген десе, муну илимий жактан пропагандалаш керек деп коет. Ошон үчүн бул акындардан кийин мен окусам ошондой эле көрүп калат. Та, ша, уйкаш бекен деп. Ырлар окумай эле коем, бирок бир ырдын меникигин билбейт экен. Мен үйлөнгөндө тоюмда бир ыр чегелди айтып берди. Сөзү Кадырбеков Нуржигиттики. Мен өзүңүздүн тоюңузда өзүңүздөрдү ырдап берейин деп туруп, ары бери секирип, микрофонду айланып туруп ырдай баштады эле. Аял мени карап туруп, ушу сиздикиби деп коет. Ооба меники десем дагы жакыныраак отуруп алдым дечи. Ошолор мындай убагында популярдуу болгон, канча жерди араладым, кеңештер бем сага баарын, сендей жерди кыргызыма мурас кылган бабаларым. Ушул саптар жөн чыкпайт эле. Мен Америкада жүрүп, ушунчалык сагынып келгенден кийин жазган ырлар болчу. Азыр мекен жөнүндө жазса, силерден ошон үчүн көз сакташ боюнча сүйлөштүк, ынтымак темасында улантайын. Роддомго төрөт үйүнө бир орус өзү эле айтып берген, бир өзбек, бир кыргыз түшүп алыптыр. Анан толготкон учурда үчөө сүйлөшүп атат дейт. Сен кимди каалайсың десе, орус айтыптыр: я хочу такого здоровенного ребенка, спортсмена будущего. Я хочу, чтобы он стал спортсменом, боксером деп. Аябай жакшы эле кылды, чтобы он стал чемпионом деп. Анан өзбектен сураптыр: мен 8 балалы болсом дептир өзбек тууган. Бирин-бири үчүн акасына сыйласа, урматтаса, кадырласа, бирине-бири жол берип турса, бирине-бири төртүлашпаса, тамакты сен иштеп турса, сен ал деп турса, бири-бири үч жыл сыйласа деп өзбек тилеп кылыптыр. Анан кыргыздан сурайттымыш: сен кимди каалайсың десе, эптеп септеп төрөсө болду деп коет. Эми эптеп адам болсо болду. Ушул эптеп септеп деген сөздү айтпагыла. Эптемга дегенде сөзү, андай кийин өзү. Ишенбесеңиздер алгырдан сурагыла. Бейишке этип эле кирип алсаң болот деп айткан туура эмес, туурабы устаз? Туура. Фирдавс бейишине жетейин, пайгамбар алейхиссалам жанында болоюн, адын төрүндө болоюн деп телеп кылыш керек. Бирдекени сурасаң аябай төрүн сура, жакшылыгын сура. Анткени адамдан сурасаң жаман көрөт, Алла Тааладан сурабасаң жаман көрөт. Кээде сурайсың жараткандан, сурайсың, бирок бербейт. Бир топтон кийин берет. Неге сен сураганың жаратканга жагат экен? Дагы сураса экен. Биз сураганда кандай сурайбыз? Мындай эптеп септеп сурап коебуз да, сураганыбыз деле эптеп септеп. Жаш бала бирдеке бербей койсоң сальто таштайт, ыргытат, өкүрөт, бакырат, бирдекени төгөт. Желкеси менен жерди сүзгөндөн анан айла жок бересиң. Тууганда ушундай болсо керек. Алла Таала берчи, берип койчу, Алла Таала шермол, ал берип койчу, Алла Таала. Бер, Алла Таала бер деп атам. А биздики мындай, Алла Таала берчи, анан Алла Таала. Анан кайра нама батадан кийин бирдеке болуп калса, кайра ачып коелучу аны. Бул тамашалап турган нерсе эмес, чындап дуа кылыш керек. Анткени дуа кылсаң нейролингвистикалык программирование деп коет. Ошол нерсе клеткаңа сиңет экен, бир сөз менен айтканда, мээңе сиңет экен, мээң ошого жараша иштеп берет экен. Өзүңдөн жаман сөз чыкса, мээге бар экен. Сен айтып атасың, башка бирөө айтып атабы? Сен айтып атабы же башка бирөөнү айтып атабы? Бирөөнү дөөдүр десең, мен айтат экен, дөөдүр деген информация келди, өзүң дөөдүр кылып коет экен. Келесо десең, келесо, акмак десең акмак. Ошон үчүн кийик мезгилде стресс болгондор аябай көп. Анткени өзүнчө эле стресс болдум дегендер көп барат. Биздин убакытта стресс убакыт болбойт эле. Мен мисалы марттын ортосунан баштап ноябрдын ортосуна чейин бир күн убакыт болбойт эле айылда. Билесиңер, биринчи жер иштетесиң, анан мал айдайсың, анан ото болот, андан кийин чабык болот, анан сугат болот, анан орун болот, анан терме болот. Бир жерин билсең, экинчиси ошентип отуруп бед ойлонот элем. Эртеден кечке бир күн ушинтип отурган күнүм болор бекен. Адам бош болбосо, иштеп турса, терктегип турса, эч убакта стресс болбойт. Азыр эмнеге стрессиң?
Бошсың, ошончо стрессің. Кыларга иш жок. Bir жолу кирип барсам, кичинекей кызым, айнекти карап алып күтүп отурат. Не балекет болгон деп коем. Анан кичине урушуп койсоң деле нарап коюп айнекти карап отуруп. Анан барсаң сурат, не болду десем, кыздын сен апасы сүйлөп атпа, жана клиптерди көрүп алыптыр. А клипте эмне экен десем, баягы жигиттерине таарынып, ыйлаган кыздар айнекти алып отуруп атпа, жамгыр жаап атса. Ошо окшогондорду көрүп, азыр пейил ниет өзгөрүп баратат. Ошон үчүн эмнени көрүп атасың, аябай чоң маани бар. Уксаң чубагачын ук. Көрсөң пайдалуу нерсени көр. Анткени көз дагы бир канал, тил да бир канал, кулак да бир канал, сезим да бир канал. Ушул каналдар менен же жүрөгүңө мусор агып келет, же мүрөк суу агып келет. Эмнени тандайсың, эмнени кабыл аласың, бул сенин эркиңде, сенин тандооңдо. Ошон үчүн берекелерим, мен ушул нерсени айткым келди. Анан үчөө төрөптүр. Орустун баласы төрөлгөндө эле деп төрөптүр. Тилек кабыл болот. Апанын балага берген бата сөз кабыл болот дейт. Атанын да тилеги кабыл болот. Балам бакча болсун деген тилек барбы? Демек Кудай буйрса кабыл болот. Ким болбосун, дини кайсы болбосун тилек кабыл болот. Эгерде сен чындап сурасаң. Анан экинчи өзбектериш керек экен, төрөбөйт имиш. Кыргыздын кезеги келген экен, маселен, деп төрөлүптүр. Эптеп эмизиптир, эптеп алып кетиптир. Өзбек төрөбөйт имиш, 1 күн өтүптүр, 2 күн өтүптүр, 3 күн өтүптүр, 5 күн өтүптүр. Анан акыры барып туруп, неге төрөбөйт атат деп туруп атайын узиге салса, эгиз балдар экен, сиз биринчи төрөлүң, анан мен төрөлөм. Сизчи анан мен. Бирок билесиздерби? Азыр Борбордук Азияда эң тез өнүгүп бараткан Өзбекстан. Не себептен? Ынтымак аябай күчтүү. Мен бирдекени байкадым, апам бар. Ангренде кичинекей ашчы бар экен дейт. Биздин төп ашы менен ала келдин жанында бир дөңсө. Ошол жерден баратканда Кытайлар келип өтсө келтирбейбиз деп айтат. Неге дегенде Кытайлар биздин ташыбызды ташып кетет, буну таштарды. Ташы дегенде кичинекей эле таштар дейт. Биздин аскаларды көрсө көздөрүмдө аңтарды колгодай дейт. Ошол ташын бирөө ыра көрбөйт экен өзбектер. Мына ушул мекенчилик. Анан атайын барып саясатты айтып көрдүм дейт, жетекчилердин такырын жамандап айтты. Мекенин такыр жамандап айткен. Бизде бирдеке болсо дем Кыргызстан болбой калды, ал эле бул эле мен айтам, кетсең кете бер, ала тогу жете бер, артис көйнөп кие бер, ким бирөөгө тие бер деп айтып калат эле. Кыргызстандан кетсең кет, бирок Кыргызстанга тил тийгизбечи турам. Чын Кыргызстандай бактылуу өлкө жок. Мен азыр депутаттарда Кыргыз араб достук группасынын төрагасы болуп калдым. Өткөндө арабтар келди. Келип алып, кеткиси келбейт десе, өзү депутаттар, шейхтер, королдун туугандары келди. Ушунчалык Кыргызстан жабып калды. Анан кетип аткан мезгилде кадимде көзүмдө арманда. Бизде программа, протокол менен элди деле көрө албадык. Ушунчалык кооз жериңер бар экен, бир жайдын атай не салганы келеличи, ошондо жардам бергилечи дейт. Ушунчалык анан кетип атып айтып атпайбы? Силердин жериңердин бир жери жакты деп коет. Шаарыңар эмне десем, аябай таптаза экен деп атпайбы? Кудай, жаман жагы болмойлу. Анткени биз сонун маштарга салып алып, жалаң таза көчтөр менен алып жүрөбүз. Кээде жаманды жакшы керек, жакшыны алыш керек. Азыр ысык көлдө сезон пайда болду. Блогерлер чыгат дагы. Мына көлдүн жээги, баклажкалар жатат, дарбыздын кабыктары жатат. Адамдар ыргытып атат, какырып атат, түкүрүп атат. Бул жакта канализация чыгып атат деп тартат. Ошонун бардыгы туризмге аябай зыян этет. Жаманды жашыр, жакшыны ашыр. Бизге айтып кой, бирөөлөр оңдотуп коелу. Жаман жарасын чукут деген ошо болот. Өзүбүздүн жамандыкты айтып бербейли. Жаман адамды сен жакшысың дей берсең, бара-бара жакшы болуп кетет. Апам сөзү бар, жаманды жакшы дей берсең жакшы болуп кетет, бирок жакшыны деле жамансың дей берсең акыры жаман болот. Бул сөз ооздон чыккан дуа катары, бата катары. Айттым го, мен кабылдап ошол жерге иштеп берет. Ошон үчүн тилден жакшы сөз чыксын, жаман сөз чыкпасын. Аркадан жакшы сүйлөйлү, ал болду келмесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Колдон тилден пайда жетсе, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Адамдардын көңүлүн көтөрөлү. Көңүлдү көтөрө албасак жок дегенде көңүлүн чыгырбайлы. Ошого мен дайым айтам, бир кайталап койгулачы. Тилде таттуу сөз болсун. Жүздө жылмайуу болсун. Колдо белек болсун. Аркабызда бирибизге болгон ак бата болсун. Ким кайталап айтып берет? Ким кол көтөргүлө, кол көтөргүлө. Кол көтөргүлө. Жок, кыздардан айтып берсин, анткени кыз конок экен. Кыздардан барбы?